жаңы жыл ушул жерде тосун биздин жаныбыз. Жаңы үйдө, жаңы конушта ушуларга бакыт берсин, кут болсун. Ушул үйдөн балдарды үйлөп тойлор болсун, ак жол той болсун. Алгачкы жолу ипотекалык компаниянын ошол өзүнүн күчү менен салынган үйлөр негизинен ушул Бишкек шаарында эмгектенип аткан мугалимдерге, саламаттык сактоо кызматкерлерине, андан сырткары социалдык өнүктүрүү багытында иштеп аткан биздин кызматкерлерибизге, маданият тармагында иштеп аткан кызматкерлерибизге тапшырылып атат. Мындай үйлөрдүн биз курулушун дагы улантабыз. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 14%дан 10%га чейинки жеңилдетилген кредиттер берип аткан. Андан сырткары муну азайтып мына өткөн жылдары 8%дан берип атканбыз. Президенттин Сооронбай Шариповичтин тапшырмасы менен быйыл 2019 жылы бул пайыздар 6%га чейин түшүрүлдү. Мен ойлойм, бул биздин жарандарыбыз үчүн көрүлүп аткан камкордук болуп эсептелинет. Ошондуктан мына жаңы жылдын астында биз өзүбүздүн жарандарыбызга жаңы үйлөрдү тапшырып, буларга жаңы жылдык маанай тартылып атабыз. Бүгүн биздин мамлекеттик ипотекалык компанияда чоң кубанычтуу кабар болуп атат. Бүгүнкү күндө ушу 4 бюджеттик тармакта иштеген жарандарыбыз жеке биринчи алгачкы турак жайына ээ болуп турушат. Бул 4 тармак: билим берүү тармагы, саламаттык сактоо тармагы, маданият тармагы жана социалдык коргоо тармактары. Ушул 4 тармактын өкүлдөрү бүгүнкү күндө ушинтип үйгө ээ болуп атышат. 15 жылга сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен баягы узун мөөнөттүү ижара деп аталат. Аренда с последующим выкупом деген механизмин алып атышат. Мунун шарттары 6% менен алышат. Алгачкы эч кандай салым талап кылынбайт. 15 жылга ай сайын 13-14 миңден төлөп, ушул 15 жылда ушул жарандарыбыз үйлүү болуп калышат, жеке турак жайлуу үйлөр. Бул үйлөр кирип жашаганга даяр, бардык шарттары жакшынакай бүткөн, бүтүн мындай современный ремонту бар, современный лифттери, мындай заманбап лифттери менен аябай жакшы салынган, жаңы бүткөн үй. Мындай үйлөрдөн канча дагы бар эле? Негизи ушундай аренда менен беребиз деген мындай максат менен салынган үй. Бир үй ушул Бишкектеги үй, экинчи үй Нарында жакында ушул эмеге берилет, эксплуатацияга берилет. Азыр ошо оформление иштери болуп атат, юридикалык документтердин оформление иштери болуп атат. Ал жакта 60 квартира бар, бул үйдө 135 квартира бар. Кантип тандалды эле бул жарандар? Бул жарандардын тизмесин бизге мэриялар беришет. Мэриялардын жанында баягы турак жай иштери боюнча комиссиялар бар атайын. Алар карашат, ошо турак жайга муктаж болгон үй бүлөлөрүн атайын бизге тизмелерин түзүп беришет. Биз аларды да карап чыгып, биздин талаптарга кандай туура келерин карап текшерип, жанагы төлөө мүмкүнчүлүктөрүн карап, кредиттик историясын карап, бардык жагынан анализдеп текшерип, анан кийин ошол ким талапка ылайык келгендерге ушинтип бөлүп берип, бүгүнкү күндө ушул үйлөрдү тапшыруу аземи болуп атат. Хотелось бы сказать, что эти все 14 лет совместного брака с мужем мы проживали в съемных квартирах. И вот сегодня настал такой самый прекрасный день, где вся моя семья была счастлива. Мне кажется, каждый из вас, увидев квартиру, сразу уже начал думать о ремонте, как нужно сделать все, да? В общем, всех вас поздравляю. Хочу тоже поблагодарить государственную ипотечную компанию, также нашего куратора Мирим, хочу подчеркнуть, спасибо ей. Спасибо всем, то, что они переживали за нас, за каждого человека, который здесь присутствует. Также хочу поблагодарить нашего президента, уважаемого Сооронбая Шариповича Жээнбекова, за то, что делает добро людям, доступное жилье. Думаю, что в новом 2020 году будет уже не 135 семей счастливых, а уже 1335 семей. Всем вам желаю счастья, добра, любви, чтобы ваши дети были все здоровы, счастливы. Всем большое спасибо.